Саратандагы саясий окуялар өлкөнүн экономикасына терс таасирин тийгизүүдө. Муну сентябрдын алгачкы жумасында Улуттук статистикалык комитет жарыялаган жаңы маалыматтарда тастыктап турат. Үстүбүздөгү жылдын 6 ай ичинде Кыргызстандан сыртка чыгарылып кеткен каражаттын көлөмү 273 миллион долларды түздү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу сыртка чыгарылып кеткен капиталдын 15%га көп экенин көрсөтүүдө. Чет жакка чыгарылган каражаттардын басымдуу агымы Кипр, Кытай, Түркия жана Германияга кеткен. Климат ухудшился за последние несколько месяцев. Акыркы айларда өлкөдөгү инвестициялык климат начарлады. Бул негизинен Кызыл Омпол, Солтон Сары жана 10 августтагы окуяларга байланыштуу. Булар өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугуна өтө чоң доо кетирүүдө. Бирок отчеттогу маалыматтар Солтон Сары менен Койташтагы окуяларга чейинкилер. Жайкы саясий олку-солку абалдын экономикага тийгизген таасири жыл соңунда гана белгилүү болот. Ошентсе да 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөнүн экономикасында көңүл жылытарлык учурлар да бар. 6 ай ичинде Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн келген тикелей инвестициянын көлөмү өскөнү байкалган. Сырттан келген салымдын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда дээрлик 60%га жогорулап 393,7 миллион АКШ долларын түздү. Сырттан түз келген инвестициянын басымдуу бөлүгү адаттагыдай эле Кытай эл республикасынан келген. Анын үлүшү 181,7 миллион АКШ долларын түзөт. Улуу Британиядан 64,6 миллион АКШ доллары келген, а Канададан тикелей салым катары 44 миллион АКШ доллары келген. Сырттан келген инвестициянын эң көп бөлүгү Жалал Абад облусуна тартылган. Кийинки орунда Бишкек шаары менен Чүй облусу турат. Ири инвесторлор каражатын негизинен Тоо-Кен тармагына салган. Бирок агрардык тармак инвестиция тартууда өзүнүн позициясын жоготуп, тескерисинче бул секторго салынган каражаттын сыртка карай агылганы өткөн жылга караганда 10 эсеге көп. Мындай көрүнүш азырынча эмнеге байланыштуу экенин өкмөт өзү да билбейт. Себеби аткаруучу бийлик экономиканы анализдеп, алдын ала аракет көрүүдө аксап келерин серепчилер айтышууда. Мен ойлойм, өкмөттө кичине анализ жетишпей атат да. Ошо ар бир сектордун саясатын жакшылап анализдеп көрсөк, биз сөзсүз түрдө ал жерден бөгөттөрдү көрөбүз, анан резервтерди көрөбүз да. Мисалы ошол эле айыл чарба саясатында мен ойлойм көптөгөн ошо эмелер бар да. Коррупция эмес, эми бөгөттөр бар. Ошо байланыштуу ошо инвестициялар келбей атат, же болбосо отток болуп атат да. Андан тышкары мен ойлойм, ошо биздин эгерде сот системабыз жакшы иштесе, бул да чоң стимул болот да инвестицияларга. Анткени любой инвестор эми ал өзүнүн акчасын жоготуп алгысы келбейт, ал кепилдик алгысы келет да. Бизнестин негизсиз текшерүүлөр да чет элдик жана жергиликтүү инвесторлордун капиталдарынын сыртка карай агымына өөлгү болуп жатканын талдоочулар кошумчалашат. Аны токтотуу үчүн алгач азыркы учурда иштеп жаткан инвесторлорду жетиштүү деңгээлде коргоп алуу керек. Анан тийиштүү шарттарды түзүп, укуктук нормативдик, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу зарыл дейт серепчилер. Чынара Нурсеитова, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.